Электрондук документ жүргүзүү системасы ишке киргизүү боюнча иш-аракеттердин алгоритми. Сизге жеткиликтүү болгон веб-браузердин бирин ачыңыз: Google Chrome, Mozilla Firefox жана башка. Даректи көрсөтүңүз. Веб-браузердин дарек тилкемесинде http infodocs://srs://kg кирүү баскычын басыңыз. Авторизация барагы веб-браузердин бетинде ачылат. Эдити авторизация эки жол менен ишке ашырылат: кызмат аркылуу жана булуттук электрондук кол тамга аркылуу кирүүгө мүмкүн. Кызмат аркылуу системага кирүү аракеттеринин алгоритми. Колдонуучунун купуя сөзүн жана сыр сөздү териңиз. Кирүү баракчасын чыкылдатыңыз. Бул электрондук почтаны ырастоо үчүн ырастоо барагын ачат. Эгер электрондук почта туура эмес болсо, сиздин түзүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ырастоо үчүн көрсөтүлгөн электрондук почтага шилтемеси бар билдирүү келип, шилтемени басып, эдити авторизация барагына өтүңүз. Сыр сөздү өзгөртүп, жаңы сыр сөздү киргизишиңиз керек. Сыр сөз бир өзгөчө белгини камтышы керек. Латын тамгаларынан, араб цифраларынан жана 8 белгиден кем эмес турушу керек. Кызмат аркылуу ЭТТга кирүү үчүн кызматкерлерге купуя сөзүн жана сыр сөздү колдонууга ыйгарым укуктуу органдын кадр бөлүмүнүн тарабынан берилет. Кадрлар бөлүмдөрү тарабынан берилген сыр сөз бир жолу колдонууга саналат. Булуттук электрондук кол тамга аркылуу кирүү аракеттеринин алгоритми. Идентификациялык жеке номер көрсөтүңүз. Андан кийин уюмдун салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин тересиз. Ырастоо баскычын басыңыз. Бул учурда пин-кодду киргизүү үчүн баракча ачылат. Электрондук почта аркылуу алынган пин-кодду киргизиңиз. Маалымат үчүн пин-код Infocom мамлекеттик ишкана менен келишим түзүүдө көрсөтүлгөн колдонуучунун электрондук почтасына жөнөтүлөт. Маанилүү: уюмдун салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин баштапкы кирүү учурунда бир жолу киргизилет. Маалымат үчүн электрондук кол тамга мамлекеттик ишкана Infocomдун күбөлөндүрүүчү борборунан жекече алынат.